Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сүйлөө маданияты маселелерине арналган сөздүн көркү телеберүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүдө телерадиодогу кеп маданиятынын айрым маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Негизи азыр сөзгө маани бербей эле сүйлөп калганды айтып атышат да. Бүгүн эле угуп келдим, ушу акыркы кезде күлкүмүштүү деген сөз чыкты дейт. Болчук, ойнотчук, келчүк, барчук, анан бобойт баягы Бакиевден калган бобойтубуз бар. Анан Акаевден калган мен ойлойм дегенибиз бар. Ушундай сөздөр, жаңы чыккан сөздөр бар да. Анан бул жерде күлкүлүү экен, абдан күлкүлүү экен, абдан кызыктуу экен. Боору сезилип калды. Ушунчалык жан дүйнөбүз чыргап калды, күлкүлүү окуя экен дегенди күлкүмүштүү деп калып атат да. Бул дагы ошол биздин жанагы адамдардын сөзгө маани бербей чоркок, чогол тил деп коет го кыргызча, ошо чогол тил менен сүйлөгөндүгү ушу да. Кийинчерээк дагы бир кызык сөз пайда болуп калды. Мурда жок болчу. Мен айтсам мурда деле бар болчу дешет да, мурда жок болчу. Курсагың ачпай элеби дейт. Курсагың ачкан жокпу? Курсагың ачпай эле турабы деген суроону курсагың ачпай элеби? Же болбосо атаң урушпай элеби? Же болбосо ушул сыяктуу элеби деген бир чолток, кемтик бир сүйлөмдөр пайда болуп калды да. Ай, оорубай элесиңби дейт. Оорубай эле жүрөсүңбү деш керек. Ден соолугуң жакшыбы? Оорубай элесиңби дейт. Мындай жок болчу. Бул кийин кайдан балекет чыгып кетти. Азыр элге ушунчалык жайылып, мындай сөздөр тез аранын ичинде адамдардын эсинен орун таап алат дагы. Андан кийин тим эле кылымдар бою колдонулуп жүргөн сыяктуу болуп эле колдонула берет. Себеби колдонгон оңой да. Барчук, келчик деген барчыбыз, келчибиз, ойночубуз деген кыргыз эле кадимки сөздөр. Анан ошону бир балким говорлор бар, диалект негизинде коет, мындай диалекттер бар да. Ошол сөздөрдөн чыгып кетип атат да. Жанагы барчык, келчиктер ошондой. Бобойт деген сөздө болбойт деген сөз болчу да. Анан ошол азыр кыскартып алып жанагындай болуп атат. Анан бул бобойт деген сөз Бакиевден калган. Эми мындай да, кызматка иштеген адам өзүнүн жери каяк экенин, эл каяк экенинен бийигирээк болуп, жалпы адабий тилге өтүш керек да. Кызматтагы адам деген жалпы эл түшүнө турган тилде сүйлөш керек. Ал балким өзүнүн баягы жерин абдан сүйөр, элинин тилин абдан сүйөр, өзүнүн баягы айылынын тилин дегенде. Бирок бардыгыбыз эле өзүбүздүн кокту колотко бөлүнүп кеткенибизде болбойт да. Ошон үчүн жалпы кыргыз элине түшүнүктүү тилде, адабий тилде сүйлөш керек. Ошону биздин чоңдор көп эле салбайт да. Ошо депутаттар эле карасаңар, бир эле эки ооз сөз сүйлөгөндөр билесиң каяктык экен. Тияктын депутаты экен, бияктын депутаты экен, баягы ак булуттай аралап ай бара тыр дегендей болуп таластык экен. Анан тиги оштук депутат экен, болсо көлдүк депутат экен деген дароо эле билип койсок болот да. Анткени ошолордун сүйлөө маданияты бир кандайдыр бир деңгээлге өсүп жеткен эмес да. Акчалуулар келип алган депутаттар эмес. Анан алар ошол китепти эле көп окубайт да. Көркөм адабиятты көп окубайт. Ошондуктан алардын сүйлөө маданияты баягы эле 11-класстын, 10-класстын деңгээлинде калып калгандагы. Анан эки ооз сөз сүйлөгөндө эле каяктык депутат экенин билип коюп атпайлыбы. Ал эми ушул окумуштуу мурдагы окумал адамдарды көрсөң, мурунку муун деп коет го. Алардан көпчүлүгү билинбейт. Анткени алар кызматка келгенден кийин адабий тилде, өзүнүн баягы жалпы кыргыз элине түшүнүктүү тилде сүйлөшкөн. Айтып атпайбы, атты башта эле артисттерге айтып, жан дүйнүңүз менен ырдап койгонсуз. Бул жин дүйнүң менен ырда дегендей эле сөз ал. Ошон үчүн мындай сөздөрдүн маанисине карап сүйлөш керек да. Кыргыздар эч убакта жан дүйүн дебейт. Өзүнүн үнү менен ырда деш керек. Жанду дегенде, жан дүйүн чыгыптыр дегенде анда бир жин аралашкан оору, бул кесел да. Кеселдин, дарттын, психологиялык жактан ооруп алган адамдын үнү жан дүйүн деген. Калькалаганда да жөнү бар да. Биздин калькалоо түзмө-түз котору да, биздин эквивалентибиз турса өзүнүн үнү менен. Өзүнүн үнү менен эле ырдап атат. Фонограммада чыгып атпайбы азырчы. Ошондой деп эле айтыш керек эле да. Өз тилдин маанилерин дагы туйбай эле массалык маалымат каражаттарына сүйлөп атышат да.
Жок, ал жандуу үн деген жиндүү үн. Жин ооруга кабылган үн болот. Бул оорулуу адамдын үнү да. Кыргыз тилинин адай нормалары болот да, мерчемдери болот. Норма бул адай тилдин маанилик нормалары да болот. Ошолорду сактап сүйлөш керек да. Телерадиодон сүйлөгөн алып баруучу, саясатчы, диджей, коомдук ишмерлердин сүйлөгөндөрү жалпы кеп маданиятыбызга таасирин тийгизбей койбойт. Эми сөздүн багыбаны саяпкери эми журналисттерде турабы. Бизден башка сөзгө күйгөн жазуучулардан, акындардан мына биз сөздү күйгөн бизбиз да. Бирок эми айрым учурларда өзгөчө мен кээде мына көп радиолордон тыңшап калам да. Анан жанагы алып баруучулар, диджейлер. Эми ушунчалык бир сөздөрдү ушунда тамтыгын чыгарып жиберет да. Тамтыгын. Ал адамдар ошо бир ыр берилип калат экен. Бир жакшы ырды берет экен деп тыңшашат. Андагы жанагындай шакабалар, андагы бири-бирине болгон баягы билбейм, кайдан үйрөнгөн ушундай бир кызык адабий тилде учурабаган сөздөр менен сүйлөп. Шайтандардын диалогундай болгон нерселерди радиого чыгара беришет. Мааниси жок эле бир нерсени кээде уят сөздү деле өздөрү уят экенин билбей туруп колдоно беришет да. Анан дикциясы, интонациясы, сүйлөп атканда колдонуп жаткан сөзү, сүйлөм курулушу, стили, анан негизи айтайын деген маселеси өтө начар болуп калат. Бул өзү газеталарда, радио, телевидениеде мындайлар болбош керек. Мындайлар такыр болбош керек. Себеби ал жалпы элге таркалат дагы, ошону жалпы эл угат, ошондон өрнөк алат. Таштанбек Акматовдон Сусамырда бир интервью алыптыр да. Бир журналист кызыбыз окшойт. Ошол жерден Таштанбек Акматалиев деп ушундай деп айтып суроо берип атат да. Андан кийин ошонун титри менен кетип атат. Бегүш строка деп коет го. Ошол жерде Таштанбек Акматалиев деген социалисттик эмгектин эки жолку баатыры дегенди. Эми ошол жерде журналист кыз тияктан интервью алып келгенде биякта көрүш керек да бирөөлөр, КТРде бир текшере турган уюм бар да. Ошолор көрүп туура эмес деп кесиш керек эле, ошол жерде монтаждатыш керек эле. Жанагы строка менен кетип атканда бир замечание кылып бир өзүнчө ошонун туура эместигин, бул туура эмес деп айтып кое турган киши жок, ошол эфирден кетип атат да. Анан таң калдым да, булардын ушунчалык чейин жетип калган. Таштанбек Акматовдун фамилиясын билбей аткан журналисттин интервьюсу ушул эфирден кайра кетирип атканына мен таң калдым да, ушуга чейин жетип калдыкпы депчи. Ушундай нерселер болуп атат да. Анан ошол балким кийин уккандар, ошол Таштанбек Акматовду билбегендер, балким Таштанбек Акматалиев деген эки жолку баатыр бар экен деп түшүнүп калышы мүмкүн. Анткени телевизордон журналист айтып атат, тегерден строкадан кетип атат баягы Бегүш строкадан. Анан кантип аны биз жокко чыгарабыз? Талаша кетсе, мелдеше кетсе эле тиги унуткан атпайбы? Массалык маалымат каражаттарында, өзгөчө радиодо, телевидениеде ушу мындай кичине абайлап, жана сөзгө биз абдан чоң жоопкерчиликти эме кылышыбыз керек да. Мен биринчи кезекте тематикага эмес, ушу сөзгө басым жасаш керек да. Жана нарктуу сүйлөгөн, жанагындай мындай салмак менен сүйлөгөндө адамдар ошол жерде чоң ой бар экенин да билет да. Катылып турат. Ошону мындай өздөрүнчө мындай жиктеп чечмелегенге акылдуу адамдар ойлонуп турушунчу. А бизде жана жейлер айнынан каткырган сөздөр да, каткырыктап бийлеген сөздөр да. Жанагындай. Ал андай сөздөрдү аяктан таап алышкан, билбейм, ошондой сөздөр менен кетет да. Анан ошолор адамдар дагы ушу үйрөнгүсү келет да радиодон. Үйрөнгүсү келет. Анан жанагындай сөздөр кетип атпайбы? Ошо жана жалпыга тарайт. Ал баласына ошентип сүйлөйт, досуна ошентип сүйлөйт, атасына, апасына ошентип сүйлөйт. Ошо сөз жанагы менчик болуп калат да. Ортодогу ошо сөздөр менен кетет. Мына сөздөрүбүздүн каяктан кетип атканы, жанагындай каяктан ылайланып аткан жери ошол жер болуп калып атат да. Ача салсаң эле каткырып же болбосо кыңшылап күлүп атканын көрөсүң. Анан эмне деп аткан экен десең, баягы эле шайтандын сөзү сыяктуу эле бирдемелер. Анан мааниси деле жок. Элди күлдүрүп атабыз деп ойлоп атабы? Же болбосо элге бир
жакшы маалымат бердик деп ойлоп атабы, же бир элге бир ойлоно турган бир идея сундук деп ойлоп атабы, эмне деп ойлоп атканын билүүгө мүмкүн эмес. Мен билип эле турам, алар эптеп убакытты өткөргөнү жатышат. Ошондой кылып, калп эле калп каткырып, калп сүйлөп, калп юмор жасап, анан убакытты өткөрүп, ошол радионун саатын толтуруш керек. Болсо керек, ошентип жатышат да. Бул радиодо дагы диджейлер мен өзүм жакшы көрө, жаман көрө билбейм. Кыргызстан обондор деген радио чыккан да. Ошондо Элмара Турсуналиева деген диктор кызыбыз чыккан. Мына ошондон башталды, жана автоматта тытыраганчы. Кайсы сөздөн кийин сүйлөм бүтпөй калды, кетти, дырылдап берет, андан кийин каерде интонация, каякта люфт пауза, пауза мындай бир кайсы сөз маанилүү, кайсы сөзгө мындай бир басым жасаш керек дегендей болбой кетип калып атат да. Анан ошонун көпчүлүгү кумир тутуп алгандар бар да. Кумир тутуп алып туруп ошон ит кубалап келаткандай сүйлөшөт да, билбейм, эшиктен качып киргендей сүйлөшөт, акыктап. Анан ошондон бузулуп атат да. Андан да көпчүлүк ошол айтып аткан сүйлөмдөгү эң маанилүү сөзү кайсы, айтайын деген ой эмне эле, ошол этегине чыкпай калат да. Анан маанилүүсү ошол сүйлөмдүн ичиндеги маанилүү сөзгө бир маани бербей, мындай басым жасабай сүйлөп койгондо деги эле ой эмнени айтат тургандыгы белгисиз болуп калат атпайбы. Жанагы жооптуу адамдар бар, ошолордун үстүнөнчү. Ошолор айтыш керек. Мына программа абдан жакшы салмактуу болду. Мындай ууттуу болду. Сөзүңөр дагы, ырыңар дагы жакшы болду деп ушундай эме кылыш керек. Анан кийин мен байкап калдым, кээ бир радиолорго базарда отурган жөнөкөй эле бир кишилер кайра звонок эте берет экен. Алар тааныйт экен. Алмакан эже сага сизби? Гүлүмкан эже дагы сизби? Деп алар таанышып, ар бесемби кылып атышат эфирден. Алар дагы бир чыкканда жанагы түз байланыштарга 4-5 жол чыгат бир киши. Эми аларга албетте жанагы анын финансылык эмелери бар. Аны биз ал чөйрөнү жакшы билебиз. Бирок ошо эл угуп аткан элди сыйлаш керек да, кичинечи. Убактан элди сыйлап, жанагындай мен өзгөчө ушул кайсы радио экенин билбейм, бир Акмана Эшбаева деген кыз бар да. Ушунчалык жакшы алып барат. Мен ушуну айтып коюшум керек. Өзү дагы мындай тартип көргөн, ушундай бир сөздү баккан, үй бүлөдөн чыккан кыз окшойт. Ушу жакшы сүйлөйт да, эмнегедир баягы. Аны алып барган кишиси, чакырган коногу анчалык сүйлөй албаса дагы, ал тиги киши түздөп, оңдоп алып жүрөт да, алып жүрөт. Ошондуктан мынау эмелерге, журналисттерге дайыма биз эми сөздү кедейлетпей, биз сөздү байытканга аракет кылган эл болушубуз керек да. Көпчүлүгү менчик, жеке менчик, анан алар кандайдыр бир капчыктуу адамдардын кызыкчылыгын коргоп, ошолордун кызыкчылыгы үчүн сүйлөйт. Калпайса да жарашат, ушагайса да жарашат, анткени тигил адамдын айт деген айтып, де деген дешет да. Анан аларга биз сөздү айта албайбыз да. Мамлекеттик болгон үчүн мен жанагындай бир өзүмдүн сунуштарын айтып атам да, мамлекеттик телеканалга бөлөкчө талап. Ал эми тигил Суперинфого, мисалы үчүн Кыргызстан обондору дегендей радиолорго аларга талап кое албайбыз да. Анткени алар ошол өздөрү эптеп бир бутка туруп, акырындан элге аралашып, өздөрүнүн жанын багып, элге бир ошолорду угуучулар, ошолорду окуучулар болгондуктан жашап атышат да. Мисалы 1 мүнөттүк сөздү сүйлөш үчүн дагы балким 1 саат, 2 саат даярданыш керек да. Себеби аны сен элге сунуп атасың. Айтайын деген оюң бар. Оюңдун туура жетишине, аны адамдар туура түшүнүшүнө кызыктарсың. Сага ошол керек. Ошон үчүн ушул ойду кыскача мага берилген 3 мүнөттүн ичинде кантип айтам деп иштеш керек да. Албетте, бул дагы идеология да. Бул айтылып аткан сөздөр, ал эл, ал журналист айтып атат, ал деп баарына ишенет. Алардын баягы кулак эмесинде калып, анан кийин өзү билбей калат, ошо менен сүйлөп калганычы. Көрдүңүз, бунун тарбиялык, таалимчилик жагы өтө эме да. Ошон үчүн жанагы радиодо дагы мында сүйлөп аткан балдар ошо сөзгө болгон жоопкерчиликти аябай бекем кармаш керек. Эгерде сөзгө жоопкерчиликти кармап, жо мен эми эптеп эле ушу убактымды түгөтөйүн, өткөрүп алайын деп эле оозуна келгенди айтып, анан каткырып, күлкү жок жерден деле күлкү пайда кылып, угуп аткан адамдарды же ушунчалык бир маанайын пастатып, ал тургай каңырыгын түтөтүп жиберет да. Алар ойлойт, ой, менден өткөн кыйын жок, мен баары угуп атышат азыр деп. Чын,
Аларды угуп атат, аны маршрутканын ичинде барып угуп атат. Унааны алыс сапарда баратып угуп атышат. Аны ар бир үйдө угуп атышат. Мынакей. Алар ойлобойт анычы. Кийинки кездерде ушул китеп окуп, же болбосо газета окуп, дүйнөдөгү маалыматтарды талкуулап, өзүнчө анализ жасап, анан кийин баардыгын топтоп келип туруп, анан бир жыйынтыгын трибунадан айткан саясатчы көрө элекмин. Саясатчылардын ичинен ушу бир Абдыган Эркебаевден башкасы эч нерсе окубайт болуш керек. Ошол окуйт. Отуруп кичине ой жүгүртүп, оюн токтотуп, анан кийин ошону менен жашап, мен ушуну айтайын деп, ошол оюн багып келген киши жок да, көрүнбөйт да. Кимиси болсо деле далдайып, костюмун жайып коюп эле анан чыгып алып, оозуна келгенин сүйлөй берип атпайбы. Бул чоң жаман илдет. Теле берүүнүн салтына ылайык өз көмөчүнө гүл тартуу деген сөздүн маанисин эл арасынан сурамжылап көрөлү. Өз көмөчүнө гүл тартуу дегенди кандай түшүнөсүз? Эми өз көмөчүнө гүл тартуу орустар айтмакчы, каждый тянет одеяло на себя деген мааниде да. Кыргызча эми ар кимдин өзү кылат деген мааниде да. Гүлбү же күлбү? Күл. Ар ким өзүнүн эмесине тартат да. Өз мисалына үй бүлөсүнө өзүнүн доходуна дегендей. Өзүн өзү жаман кылганы да, жаман иш кылган. Мындайча айтканда алтын бар, эмне деп коет эле? Колдо бар алтындын баркы жок. Баркы жок сыяктуу. Бул болсо өзүнүн камын ойлоо деген мааниде колдонот го. Өзүнүн жашоосун, өзүнүн тамагын баягы иштеп өзүнүн үйүнө топтойт го, ошону өз көмөч деп коюшат. Если честно, я даже перевод не поняла какой. Кыргызча жакшы түшүнбөйсүзбү? Жок. Өзүмчүл адамды айтылат. Көмөч деген бул эмне? Көмөч деген кадимкидей эле нан жасай турган көмөч. Өз көмөчүнө гүл тартуу. Андай сөздөр билбейт. Көмөч дегенди билесизби? Көмөч деген эми идиш аяк. Көмөч деген ундан жасалуучу нан. Айылда нан жасашат билесиз беле, ушу көмөч го дейм. Көмөч топкон хлеб, нан да. Көмөч дегенди билесизби? Ооба. Ал эмне көмөч? Нан. Гүл тартабы же гүл тартабы? Көмөчкө. Анысын билбедим. Гүл тартабы же гүл тартабы? Гүл. Кандай гүл? Эми нан булгап атса керек. Иә. Булгап. Гүлбү же күлбү? Күл го дейм. Күл беткем мен ошондо. Гүлбү же күлбү? Билген эмес. Гүл. Гүл тартабы же күл тартабы? Гүл чекит болот да, ошол менен гүл түшүрөт. Көмөчкө гүл тартабы же гүл тартабы? Көмөчкө гүл тартат го. Гүл? Кандай гүл? Гүл ал эмне? Цветок. Өз көмөчүнө күл тартуу дегенди баштан өткөргөндөр туура түшүнөт да. Ал эми азыркы турмушубузда муну көмөч жасап деле, көмөч бышырып деле көргөн жок эч ким азыр. Анткени даяр нан сатып алат же болбосо ошол анда казанга эле бышырып, же болбосо духовкага, печкеге салып эле бышырып алып атпайбы. Ал эми илгерки көчмөн турмушта нан жасаш үчүн ошо кемегеге очокко от жагып, анан ал жерге чок түшүрүп, анан ошол камырды ийлеп, жайып туруп, анан кийин ошону баягы чокко кактап бышырган да. Анан чокко кактап бышырып аткан кезде балким бир эки адам ошол чокко көмөчүн бышырып калышы мүмкүн болчу да. Анан ошондо менин көмөчүм бышпай калбасын деп, көмөчүнүн алдына ысык чокту, күлдү тартат да. Жоксо ошол көмөчтү көп бышырышы мүмкүн ошо күл мененчи. Анан ошондо айтылып калганда, баягы өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн адамдарга каратачы, өз көмөчүнө гүл тартып, жана колу ийрисине тартып деген сыяктуу өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдарга айтылат да, өз көмөчүнө гүл тартып деген. Азыркылар түшүнүп атат, гүл тартып, жанагы торттун бетине калып балким бир крем менен көмөчтүн бетине гүл тартып алгансып, же болбосо бир тешик нерселер болот го, ошо менен басып коет го, ошондой гүл тартып койгон экен деп, өз көмөчүнө гүл тартып деп көп сүйлөгөндөр угуп жүрөбүз да. Андай эмес, өз көмөчүн бышырыш үчүн күл тарткан алдында, же болбосо күлгө көмгөн, ошол ысык чокко көмгөн да, ошол болсо чокко кактаган, ошол күл тартуу деген сөз. Гүл эмес, күл да. Оттун күлүн айтат. Көпчүлүгү жанагы өнүп турган, же болбосо кооздук үчүн гүл тартып, көмөчтүн бетине гүл түшүргөн сыяктуу түшүнүп жүрүшөт да. Ошону
баягы билбегендиктен айтып атышат да. Элибизде байыртадан сөздөн жаңылбоого үндөп, айтылган сөздү атылган окко теңеген. Сөз билген, сөз баккан адамдын баркы ар дайым жогору болот. Мен мына мисал үчүн Кыргыздын салтында болгондо, анан кийин официалдуу бийлик жүргүзгөн чоң өлкөлөрдө да бар бул. Кыргыздын салтында кандай? Мисал үчүн жуучуга барып абдан жооптуу жумуш да. Жуучу жибересиң, сөздү жаттатып коюп. Жуучунун айта турган сөзү жатталган болот. Ал ошол сөздү барып туруп, каз баласы сизде бар, карга баласы бизде бар, кармылаштырып ойнойлу, куу баласы сизде бар, куш баласы бизде бар, кубалаштырып ойнойлу деген сыяктуу кылып куюлуштуруп келип туруп, анан кийин жуучу болуп келди эле дейт. Болду, андан башка сөз айтпайт. Эгерде андан башка сөз айта турган болсо, бирдемелерди кошуп жиберип, каршыдагы кишинин ачуусун келтирип алышы мүмкүн. Ошон үчүн ал ченеп, бычылып, өлчөлгөн салттагы сөздү гана айтып коюп, код да бул. Анан отуруп берет да. Анан ал дагы тигини бузуп койбош үчүн ошол жатталган сөздү айтат, салттуу сөз ал. Андан башка сөз сүйлөнбөйт. Эгер сүйлөнсө эле, киши баласы субъективдүү бирдемени кошуп жиберет дагы, ортодо нааразычылык, чыр пайда болуп калышы мүмкүн. Кылдат маселелерде дайыма туруктуу тексттер, иштелген формулалар кызматка өтөгөн да. Анан бийликтегилер деле, мына Советтер Союзу убагында көрүп калдың да. Ошол КПСС-тин генералдык секретары, эң башкы адам, империянын эң башында турган адам съезде тексттен гана окуйт. Жалактап, жалжактап башка бир сөздү сүйлөп кетпейт, ага мүмкүн эмес. Ошол текстти иштелген, ошол жерде баардыгы граммына чейин өлчөнгөн, анан ошону гана окуп берет. Көрдүңүзбү? Демек, бул эмне үчүн? Бул ошол субъективизм кирип кетпеш үчүн. Же болбосо бир нерсени унутуп калып, башка нерсени айтпаш үчүн. Адамдын мүмкүнчүлүгү белгилүү да. Анан даярданбай чыгып алып эле, болжол ушундай деп эле сүйлөй берет биздикилер. Кимиси болсо ошонусу болсун, баарлыгы ушундай сүйлөйт. Ошондуктан оозунан кээде цензурага ылайыгы жок сөздөр чыгат. Адабий тилге таптакыр кошпогон сөздөр айтылат. Кээде таптакыр эле уяла турган нерселерди айтып салышат да. Ошон үчүн ар бир сөздү айтуудан мурда, элдин алдына чыгып сүйлөөдөн мурда кичине эмгек кылып, ага ылайыктаныш керек да, даярданыш керек да. Азыр мына Кыргызстандын башына келем деген, ушул 40 жаштан 55 жаштын ортосундагы, 60 жаштын ортосундагылар ушул түнү менен бильярд ойнойт. Түнү менен бильярд ойноп, анан эрте менен кызматына келет көзүн шолоп. Муну көрүп жүрөбүз. Бардыгынын дымагы жок дегенде өлкөнүн биринчи кишиси болбосо да экинчи кишиси болгонду каалайт. Же үчүнчү. Төмөндү каалабайт, төртүнчү болгусу келбейт. Ана ошолордун бардыгы даярдыгы жок. Алардын ичинде ушул эле депутат бар, ушул эле министрлер бар. Даярданыш керек да, иштеш керек. Эрте менен чогулушта айта турган сөзүңдү талдап чыгып, текшерип, керек болсо кеңешчилер менен сүйлөшүп туруп, андан кийин ошону айтыш керек да. Жок, андай жок. Ошон үчүн жанагы мамлекеттин башкаруу бутактарында зайпана, ылайыгы жок, салмагы жок, жөн эле камгактай жеңил, мааниси тар сөздөрдүн айтылып жатканы, анан ошого эле ылайык иштердин жасалып жатканы мына ушундан келип чыгып атат да. Ошон үчүн түндү түндөй өсөм деген киши күндүздү күндүздөй пайдаланып, эмгектенип, даярданыш керек да. Мына ошонун бардыгында ушул тил ачкыч, ошонун бардыгында тил ишке жарайт. Ошонун бардыгында тилди таза жана так колдонуп, айта турган оюн адамдарга жете турган кылып айтыш керек. Анан ошол маданият болбогондон кийин, анан бизде ишибиз аксаган.
Söz madaniyatın kastарлаған адам еш жерде қалбайды. Ушундай мен көзім жетеді да. Мен кейде адамдармен сөйлесіп отырғанда, ушу сөзүнө эле мен ынанып, ошол киши бир табылгы садамда экен. Ушул киши менен жүрсөм, бир көп нерсени мен өзүмө калтырып калам деп, өзүмө алып калам деп ушуну ээрчийм да. Болбосо телефонун алам, сүйлөшөм. Эми ошол мен айтам да, ошол Суперинфо Кыргызстан огондор жашайт, пока Дордой базары, Ош базары турганда, анткени алардын угуучулары, окуучулары, көрүүчүлөр бар. Анткени азыркы биздин элибиздин деңгээли интеллекти ошол Суперинфо менен ошол жана каналдардын деңгээлинде болуп атат да. Эгерде биздин деңгээл андан жогору болгондо алар жашабай калмак да, анткени алар банкрот болмок. Аларды укпайт да болчу, окубайт да болчу да. Ошол деңгээлде адамдар болгондуктан, алардын угуучулар, окуучулар болгондуктан алар дүркүрөп өсүп, бир популярдуу газетага, популярдуу каналдарга айланып атпайбы. Көрдүңөрбү? Ошол элибиздин деңгээлинде эшегине жараша тушагы деген ошол. Окуш керек да буларчы, журналистикадан окуш керек. Анан мурунку бир такшалып калган адисти адамдар бар да, жакшы радиодо сон дикторлор, эжелерибиз, агаларыбыз жүрөт, ошолордон бир сабак алып, мастер-класс өтсө, ошолор өнөрканадан бир тарбиялаш керек да булардычы. Массовой болуп кеткенде болбойт экен да, мындай баягы ар бир устат өзүнүн артына шакирттер даяндаган сыяктуу эле ушул радиодогу, журналистикада могу иштеп аткан теледеги журналисттер менен абдан көп иштеш керек. Анткени булар аркылуу элге жайылып атпайбы. Булар бир эпидемия болсо ошону таратуучулар сыяктуу болуп калат да, жакшы жагын да таратат бул журналисттер, жаман жагын да таратат да. Эгерде журналисттердин билим деңгээли жогору болуп, булар кыргыз тилин ийне жебине чейин билген, бир кыргыз тили жөнүндө түшүнүктөрү жогору болсо, сүйлөө маданияты жогору болсо, анда ошолор аркылуу элибиз жакшы жолго түшөт да. Ана булардан туура эмес кетип атса, анда кандай болуп калат? Мисалы үчүн биз жаш кезибизде радиодон уктук деген сөз, газетадан окудук деген сөз, булар истина багы, чындык, андан ары жол жок деген сөз болчу да. Мисалы үчүн азыркы биз ислам дининде Куранда сөздүгө кандай ишенсек, хадистеги сөздөргө кандай ишенсек, ал кезде газетада, радиодо угулган, газетадан окулган сөздөргө ошончолук ишеничибиз да, анда ката жок. Ошо радиодон айтылгандай сөз айтылыш керек, радиодон, теледен айтылгандай сөз болуш керек, газетадагыдай чындык болуш керек дегендей ишенимде болчубуз да. Азыр эми буларга азыр газетадан эмнелерди гана жазбайт, радио менен теледен эмнелерди гана көрсөтүп айтпайт. Ошондуктан бул ошол теле, радиодо, газета, журналдарда бул массалык маалымат каражаттарында жогорку интеллектуалдуу адамдар иштеп, ошолорду жанагы тандаганда, кызматка алып атканда ушунчалык маани бериш керек да. Булардын интеллектисин жакшылап караш керек. Жөн эле таанышым анан баланчамдын балдысы түкүнчөмдү жестес деп ала бербей, ошолорду бул жерден профессионалдык, адистик деңгээли, адамдык ички көрөнгөсү, айрымдар балким диплому кызыл дипломдур балким, а бирок ички деңгээли, интеллекти төмөн адамдар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир ушул жагынан көбүрөөк көңүл бурса да, мындай адамдар бар, окубай чокубай эле ушул сөзгө маани берген, айта турган сөзүнүн баарысы так, даана, өзүнүн айта турган оюн келтире айткан адамдар бар да. Ушундай эми бул 10-дун бири, 100-дун бири деп дегендей чыгат. Ошондо дагы жанагы кызматка алып аткандар ушул жагынан көңүл буруш керек да. Ушул биздин телерадиону баягы жүзүн жарык кылыш үчүн, телерадионун бир маанисин, коомдун алдындагы өзүнүн ролун жогорулатыш үчүн ушул жагынан көбүрөөк маани бериш керек. Анткени биз угуп жүргөн баягы корифейлер деп коет го, алар улгайып баратат, алар телеге жарабай баратышат. Анткени алардын жүзү, теледе жүз да болуш керек, өң түз да болуш керек. Анан алардын улгайып бараткан жүзү биздин мындай кийинки муундарга мындай жакпай калышы мүмкүн. Анан жаштар чыгыш керек. Жаштар чыкканда жанагындай өзүнүн баягы ички деңгээли, баягы улуттук бир биздин каада салтты, сөзүбүздү, маданиятыбызды, тарыхыбызды жакшы билген жаштар чыкса, келсе ошол жерге, анда абдан жакшы болот. Телерадионун оболорунда көркөм сөзгө маани берилип, өрнөк болуп, сөзүбүздүн көркү артсын.